Арбаңыздар, ардақтуу телекөрүүчүлөр, Кутмандык ушубак күнүңүздөр менен. Кылым болуп кырчып келген, кылыч болуп курчуп келген, бирде албуут дайра болуп, бирде үптөй тынчып келген, жалпы биздин кыргыз журтчугуна, кыргыз элине дагы бир жолу кутман таң. Бүгүн өзүңүздөр билгендей, 12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айы бардыгыңыздардын кармаган орозоңуздар, туткан орозоңуздар кабыл болсун, жараткан Алладан эмне тилек кылсак, ушул ыйык Рамазан айында ошо тилектериңиздерге жетиңиздер. Ал эми бүгүн залкарлар баскан жол берүүсү өз эфирин баштады. Андыктан 1 саат бою биз менен түз эфирде бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей, ар шемби күнү залкарлар баскан жол берүүсү заманыбыздын залкарларын, ошол маданият тармагында, искусство тармагында өзүнүн зор салымын кошуп келаткан кыргыздын бир чыгаан уул кыздарын, улуу инсандарды чакырып, кеңири маек куруп келебиз. Бизге көбүнчө ушул WhatsApp номери аркылуу, телефон аркылуу ушул инсанды чакырып, эфирге чакырып берсеңер деген көп кайрылуулар келет. Биз да ошол кайрылууларды бүгүн эске алып, алыскы ашып бел ашып, алыскы Каракөл шаарынан дагы бир биздин улуу залкар инсанды десек болот. Себеп дегенде бул адамдын жазган оондору, жазган ырлары кыргыз элинин, кыргыз журтчулугунун жалпы эле жамы журтка анын ыр саптары, ырлары элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Бүгүн ошондой залкарлар баскан жол берүүсүндө ошондой таланттуу инсан, ошондой улуу инсан десек болот, атайын ашып бел ашып Каракөл шаарынан келип отурган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, оончу, аткаруучу, көп кырдуу талант Жанышбек Кочкоров агай бүгүн биздин куттуу студиянын кадырлуу коногу. Кош келиңиз агай. Рахмат. Ыйык Рамазан айында мынакей бир эмес, эки эмес, 3 ашууну ашып, алыстан атайын Каракөл шаарына бүгүн биздин ушул залкарлар баскан жол берүүсүнө келип отурасыз. Алгач эле кандай келип алдыңыз? Жакшы. Азыр кыш эмес, жол жакшы экен. Бардыгы жакшы. Негизи ушул баягы бардыгы келип убакытка такалат эмеспи? Ушул убакытты бөлүп, убакытты бизге арнап, атайын келип отурган сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, мени чакырган. Мына ушул залкарлар баскан жол берүүсүндө биздин эфирге ушундай Жанышбек агайды чакыргылачы, агайды көрүлөгүбүзгө көп болду, сагындык, анын ырларын сагындык деген бизге көп билдирүүлөр келген. Анан эми азыр сизди мына биздин кыргыз журтчулугу, жалпы эле кыргыздын 7 дубанына бизде карап турган адамдарыбыз бар, көрүүчүлөр бар. Ошондуктан келиңиз. Жалпы кыргыз эли менен бир саламдашып, амандашып учурашалы. Көптөн бери чыкпай калаган да көп болду, ырдабай калаган да көп болуп калды. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен силерди көргөнүмө кубанычтамын. Кудай кааласа алдыда ырларымды аткарып берем. 1 саат бою, урматтуу телекөрүүчүлөр, 1 саат бою мына ушул Жаныш агайдын баягы өткөн кези, бала чагы, ошол эле убакта улуу залкар инсандар жөнүндө чогуу жүргөн, чогуу бирге гастролдобу, дастаркондобу чогуу отурган кызыктуу маектерин сиздер угуп аласыздар. Андыктан Пирамида телеканалынын залкарлар баскан жол берүүсү менен сиздер бирге болуңуздар. Сөз башынан болсун эми агай. Мынакей келип отурасыз. Азыркы учурда дарак бир жерден көгөрөт деп коет го. Мен ошо Каракөл шаарында энергетик маданият үйүндө эмгектенем. Мен ал ошо маданият үйүндө көп жылдан бери иштейм да. Анан жакында эле биз ошо жетекчибизди жаш кадрдан койдук. Өмүрбек Назаралиев Өмүрбек Токтоматович шаардык маданият үйүндө тажрыйбалуу жетекчи болуп калды да. Бизге жакын эле келди. Анан эми бизде тажрыйбалуу иштеген адамдар бар да. 30 жылдан ашык эмгектеген адамдар бар. Мисалы үчүн фамилияларын айтып кетейин. Апал Аликеева, Эшим Калыбеков, маданият үйүнүн режиссеру Айнура Садабаева деген көптөн бери ошондой таланттуу кыздарыбыз, анан жаш кыздарыбыз да бар. Эми бизде мисалы үчүн азыр эми жаштарды тартуулап атпайбы? Бизде деле директорубуз мындай биз менен тең курактуу эле да. Ал өзү кетип калды иштен. Анан биз мен опокту
Özü şal oldu. Onu opok etken. Bişkek gezem da nazar ömürбек desem, "Kayda opok bu" deydi. Men oşol opok dedim. Жакшы, ошол баягы бир жакшы сөз бар эмеспи? Жаш кезде ишке, кары кезде ашка деп. Мага эми жетекчини жаңы шайлапырсыздар. Мына азыр эле биздин алдыбызда эле ошол таңкы тамаша берүүсүндө мына жетекчиңиздер да келип, ошол Каракөл шаарындагы маданият үйүндө болуп жаткан иштерди, ал жакта алдыда турган иштер боюнча баарын кеңири баяндап келди. Ошондо чогуу келдиңиздер. Жоқ, соғылған жоқ. Бөлек. Мен мұрдырақ келдім, ал кейде келді. Ал артыман келді. Артыман келді. Жетекші деген баяғы уақытты көп жерде бошой қалат емес пе? Ана бүгін сізді дағы бір жол ушул Куттуу студиядан көріп жатқаныңызға қуаныштабыз. Биздин берүүнүн өзөк айтып тургандай эле залкарлар баскан жол берүүсү. Ошол эле убакта кайсыл бир улуу залкар инсандар менен чогуу иштештиңиз, алар менен бирге жолдуңуз, бирге жүрдүңүз. Эми чогуу иштешкен жокмун. Бизде Каракөлгө барып иштебейт да. Мен эми залкарлардын бардыгын тааныйм да. Мен тааныган залкарлар, мисалы үчүн Рыспат Абдыкадыровду, мисалы үчүн алар менен чогуу концерт коюп калдым. Шамшек Өтөбаев деген жетекчибиз бар эле, илгери кыргыз концертинин жетекчиси, Ошто чечиле да. Аны ошол Ошоблосунун жылдыздары деген бир передача кылып, ошондо бардык Оштон чыккан мен кыймын деген оюнчулар келген. Рыспат Абдыкадыров, Бабаровшан Тургунбаев, Мамажанов, мен кыймын деген барды келди да. Ошондо биз бирге ошо Дворец спортада 3 саат концерт коёдук. 4 күн концерт койдук, эл батпайт. Ошондо мен залкаларды ошо мен чогуу койдум. Мисалы Жолболду Албаев, биздин аксакалыбыз, Рахматулла Козыкеев, как положено, акын болуп чыгып ошо ачып атты да концертти. Ошондой залкалар менен чогуу жүргөнүмө мен сыймыктанам. Себеби алар Асанкалы Керимбаев экөөбүз бизге эле, эми биз Асанкалы Керимбаев Токтогулдук болгондуктан Каракөлгө көп барат эле. Чогуу жүрүп калат эле. Ары бери өткөндө. Анан сүйлөшүп каласың. Анан Каракөлдүн кыздарына жазган, себеби Каракөлдүн кыздары ошолукта жаш эле да. Ошондой да. Ошондой актар болгон. Баардык артисттерди билет элем да. Эң башкысы ошол улуу инсандардан, ошол улуу адамдардан, баягы сизден жашы өтүп калган улуу инсандардан бир чогуу иштеп, алардын бир жакшы тарбиясын, алардын бир жакшы кеп кеңешин алган болушуңуз керек. Эми алардын сөзүн аласың да. Мисалы Жолболду Албаев Каракөлгө барып Рахматулла Козыкеевге концерт коюп калганда жакшы сөздөрүн айтат эле да. Жаш мындай болду, тигиндей болду. Мен жашыраак элем, мисалы мындай остур элем да. Сен андай болба, мындай бол деп. Неме насаатын айтат да. Сен мындай шашпадың, шашпа. Да болот. Анан бир жолу концерт коюп калды да, бир кызык. Обычно мен ошол убакта Жолболду Албаевди эмне үчүн Каракөлгө концертке чакырат элем. Алар сурап чакырам да. Мен айтам, Рахматулла Козыкеевге келиңиздер, мен Дом культурада директор элем. Дом культура Каскакты карайт да. Мен алар жетекчилер менен сүйлөшүп коем. Ушулар келет, поддержка кыласыңар. Мен анан ошо концерт коюп, анан машина менен кара Жаллатка жетип, анда Жолболду Албаев Жаллат иштечи. Жаллатка жөнөтүшүм керек. Акчасын беришим керек деп анан. Кел анан концертке, мен көбүнчө жанагы Чолпондурда раза популяр болуп турганда Чолпондурда анан көпсүздөрдө жылдыз туруп алып катырдайт эле да, комуз менен. Мен ошону неме чакырам да. Анан келип туруп эле Жолболду аке деп адай капризный киши да. Шарт акардын азанат да. Эмне болду? Мен караматка мырдайм. Ой, аке. Ушундай болот экен да. Анан аны ырдатасың. Анан карамат академияны ырдайт ырлар көп да. Анан кийин анан секен суранасың да, Жолболду аке жанагы ырдап койбойсуз десең, шарт отурат да, комустар репетиция кылат. Даярданат да. Анан кийин өзү эле айтат. Мен чыгам азыр деп мындай. Анан кое бересиң, анан кетти да. Ушундай убакыт болгон себеби ар бир адамдын характери болот экен да. Абону артисттер көбүнчө капризный болот да. Именно концертке чыгарда бир нерсени кыялданат. Ошондой. Баягы аккан арыктан суу агат деген бир кыргыздын жакшы сөзү бар эмеспи? Оончулук жагы сизге ким аркылуу келди? Апаңыз аркылуу, атаңыз аркылуу? Жок, оончулук жагы мындай болот экен да. Апам аркылуу келсе керек. Апам жакшы ырдайт эле. Анан тайнем кошокчу эле да. Кошот эле. Эми ал жашында мен андай маани өрбөп турум, алардын баардыгын эсте тутуп калсам айтат элем, айта албайм да. Мен өзү көп сүйлөй албайм. Немелер мына ораторлор көп сүйлөйт да. Анан оончулук жагы мындай болот да. Мен биринчи Токмокто окугам да. Токмокто маданий техникумда окуп жүргөндө Рыспат Абдыкадыров, Түгелбай Казаков,
Tokan Eşbay üçü çıngırıp turgan кезеле да. Şu koydan ele üçünün biri çıgat da. Ana nırları da жақсы да. Мен сач Рыспаевда нырны да айтылам. Анан кийин Түгөлбай Казактын нырны да айтты. Элегедеги ныр бар эле, Сүй жаздагы ныр бар эле. Ушу жаңы чыккан нырларды да айтылам да. Кызыгып, Тоқан Эшбаевдин жеңемезине да айтылам, Аяз экенине да айтылам, Аяз экени. Анан ошондой болуп, ошону анан ал оончулукту мен андай оон чыгарам деп ойлобочумун ошол убакта. Бирок Каракөлгө барып жашап калгандан кийин оон чыгарышка туура келди да. Бир күнү ошол жерде иштеп атсам, анан жалаң орустар да, кыргыздар жок. Мен эле жалгыз кыргыз болуп турда. Каракөл жөнүндө ыр чыгаргыла деп бир ушундай указана келди да. Анан орус директорубуз айтты, Качкоров, ты будешь про Каракөл петь? Есть песня? Я не знаю, мен де биринчи болуш эми. Я не знаю, мана орусда кирсем, орус балдар эстрада ансамбль менен платина деген ырды жазып алып чыгарышып атыр да. Анан жиним келди. Мен де окуп бүтүп баргам да. Жаңы бүтүп барганда мени иштейт го. Анан шарт келдим дагы. Ойлоп калдым мен. Каракөл жөнүндө эмне деп. Сөзүн да жазыш керек. Анан ойлоп жүрөм, анан бир жумадан кийин сөзүн жаздым да. Бир куплетин жаздым, анан экинчи куплетин жаза албай калдым. Анан бир агай бар эле, барып досуп деген агай бар эле, барып агай ушундай кылды дедим. Ал корректор кылып берди да. Сен жаза алат экенсиң, сен жазсаң болот экен деди. Анан корректор жазып берди, анан келдим да сразу отуруп фортепиано менен чыгарып койдум. Каракөлдүн деген ырдычы. Анан намыстан азым да. Анан чыгып эле Каракөлдүн ырдым. Ырдадың. Ырдадым. Анан ошон чыгып кетет да. Анан карайм дайым жолуңду. Эгерде болсо чын сүйүү жеңеме кетти да ошо. Ошол убакыттан башталган сиздин баягы оончулук жолуңуз, чыйыр жолуңуз ошондон башталган турбайбы? Чыйыр жолум ошондон башталды. Даже 78-жылы оон уялып мен неме теледене ошто чакырганда Каракөлдүн кыздарын тап келгем да. Анан кайра мени чакырышты. Бир 4 tur менен келсең болот деп. Мен неме сатып алып Турапов деген анан мен айттым, 4 turum бар, десем болот деп, 4 tur менен баштагам аша. Алгачкыларым жаңы. Эми баягы көнөргү салт улантып, көргөн жанды кубантып деп бир жакшы сөз бар. Чындыгында бизди эфирден көрүп жаткан баардык кыргыз эли, мына ошол Пирамида телеканалынын залкарлар баскан жолу берүүсүн көрүп жаткан жалпы кыргыз эли бүгүн ушундай сизди көрүп жатканына дагы жаншагай келип бер деп баягы темирди ыстыгында чап деген бир сөз бар го. Ошондуктан мынакей аккордеонду колго алып бир өзүңүздүн бир жакшы чыгармаңызды арнап бербесеңиз болбойт. Себеп дегенде сиздин ошол ырдаганыңызга суусап, ырдаганыңызда күткөн биздин коноктор, биздин көрүүчүлөр бар. Ошондуктан кайсыл чыгарманы аткарып беребиз? Жалпы кыргыз элине. Мен ырларым көп, просто багы бир көрдү албай жүргөн чыгармам бар ошону деп коюнчу. Аны мурун ырдачу элем, анан кийин ырдаганда. Аныбызга кетип урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн бүгүн биздин агайыбыз Жанышбек Кочкор агайыбыздан Байдылда Сармабаевдин сөзүнө жазылган Курортто деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Kayradan kayra cırt taşı, kalışmay cattı canalı, gümüşün
dese göğsü, ay kölüm dedi ayalı, eski almay durgan demeyde, kol bulga turgan gölge, aynetten başın çıkarır, asılgan yerde dönörge. Japan oraçka, gümüşü kalktı on taşın, anısın kaydan baykadı, aydadı aykal bolgasın. Kurorttu ayalı göptürdü, barene tokta östürdü. Günde duğlagan, gör algan yok mu eskimdi. Eskerin yaşağı savağın, erkekler süyer ayalın. Kurorttu yürüyen gelindi, ürmenen ayttım bayanım. Колчалар болсун, аке бизден жалпы кыргыз журтчулугу көрүп аткан болсо, сиздин ушуларыңызды угуп бир эз алып алган болуш керек. Кандай сонунар? Байдан сендер курста. Дагы ушул Байдылы Сарноговтон башка дагы кайсыл улуу залкар инсандардын сөздөрүнө оон жараттыңыз? Байдылы Сарногов, Дорынбек Садырбаев, Айзада Бегимкулова, Карыбек Бегимкулов, Оңолбек Соорбаев, ошо авторлордун ырларын оон жазгам. Көптөгөн залкар инсандар. Залкар инсан. Ошол эле убакта оончуга эң кыйын нерсе бул баягы сөз табуу. Кээ бирки оончулар бар экен, биринчи оон чыгарып алып туруп, анан ошого сөз. Мен ага кошулбайм. Мен мисалы үчүн сөздү таап алып, жаттап алып биринчи жатташың керек. Анан ошол мазмунун жагып калса жаттайсың, анан оон ойлоносуң да. Ал эми мунуга да Анатолий Мукан сөзүндө да бир күнү Анатолий Мукан келип калыптыр. Бансада жатсам. Неме Атайбек Бөдөш экөө. Атайбек Бөдөш менин жердешим да. Экөө эмне болду? Жатабыз. Анан Анатай аке эски киши да. Бир барака чекез дайылып калган. Жазып алыптыр, эми акын нарса болот да. Анан сыязы кургайлык деп берди да. Анан мен окуп көрүп, үчөөбүз отуруп сүйлөшүп. Айттым, андай дедим, оон чыкты дедим. Кандай чыкпаган? Болду дедим. Өзүңүз жакшы экен дедим. Анан айттым, өзүңүздү сүйгөнүңүз кылып жазып койгонсуз го дедим. Чындыгында ошондой болгон да. Мен сүйгөнү жазып койгон деди. Анан кыска экен да, кыска сөздөргө мындай широкой оон чыга албайм да. Азыр деле мисалы үчүн Байдылы Сарногов бул кыска сөз да. Буга широкой чыгара албайсың. Буга только эми кыска чыгарышың керек. Анан мен муну 92-жылы чыгаргам. Көбүрдөм, көңүлүм калаган ырдап коем да. Анан bunday onlar көп экен. Анан бир жылдан анан чыгарып ырдап бердим. Аранжировка кылдым бардыгын. Ырдап берсем, болду деп, эми ыраазычылык билдирип, жакшы чыгарсың деди. Мен айттым, эми биз огончубуз дедим. Чыгарабыз десек чыгарып коебуз. Ар түрлүү кылып чыгарса болот да. Азыр дажы азыр коомдорду угуп мен ойлам да, кандай кылып чыгарып атат түшүнбөйм деле. Же нотага түшпөйт. Жок, бир сөздү 10 жолу кайталап эткенде, айтып берет, анан мен түшүнбөй эле коём мындай. Эми алар көбүнчө мына басымдык кылат, ритмди танцевальный кылып жасайт экен да. Эми заман ушундай болот. Заманга жараша экен да. Бирок ошол эле убакта ошол азыркы оончулардын жазганы же аккордеонго түшпөйт, же нотага түшпөйт, же комуз менен тойду ырдайсың, комузга түшпөйт, Алындай оондордун өмүрү кыска болот болуш керек. Алар нотага түшүрсө болот, баары аккордеонго түшсө болот. Бирок аккордеон багы өзү ырдагандай ырда албайт да. Алар көбүнчө жанагы аппаратурага данка. Анан алардын эми жакшы чыгаргандары бар, бирок аз да өтө аз. Көбүнчө ошо жеңил музыкалар көбөйүп кетти да. Анан азыркы жаштардын дагы эмеси ошондой, талап ошондой баштанат. Ошо качан кайка барсаң эле жана эстрадный музыкадан коюп койбойсуз дейт да, мындай эски музыкаларды койсоңуз, значит, талап ошондой да. Жаштар деп калдык. Ошол эле убакта азыр сиз Каракөлдө болсоңуз, баягы интернеттин заманы да. Сизди таап алып, Жанышбек ага ушундай оон жаратып бериңиз, ырдайын, сиздин оондоруңузду ырдагым келет деп кайрылгандар учурда болот. Оны жазып бериңиз дейт, көбүнчө сиздин мынау ырыңызды чыгармаңызды ырдайын деп сурашат. Мен айтам, эле өзүң ырдай алсаң, ырдай бер деп уруксат берем. Себеп дегенде сиздин ырларыңыз кыргыз элинин жүрөгүнө ушундай түнөк тапкан. Кайсыл тойго барбайлы, кайсыл бир жакшылыкка барбайлы, жол болсо бир концертке барбайлы, кимдин оона жазылгандар, Жанышбек Кочкоровдун оона жазылгандар, Асанкалы Керимбаевдин, Жозо Рыспайдын, Түгөлбайдын деп ошентип ырдалып келет да.
Анан азыр деле мына бизде эфирден көрүп жаткандар да болуш керек мүмкүн. Жаш таланттар, өзүп келаткан муун мүмкүн азыр сыртка чыккандан кийин чалышы мүмкүн. Агай, оны жаратып бериң. Чындыгында мондай сөз бар эле деп бир жаш акындар. Сөз эсли берсе көрөм да, окуп көрөм да. Эсли көңүлүмө жакпаса жатам, жакпаса жатпайм. Эгерде өзү айткандай жанагы Анатай Өмүркановдун сөзүнө больницада отуруп эле шарт эле он чыкты деп атпайсызбы? Жок, аны мен мода айтып эле койдум. Себеби мен билдим ошол. Ал onu окуп көрө эле билдим. Ал өзү сурап турат экен да. Уже мисалы үчүн сөзү мындай уйкалышып, анан сүйжөндө лирическирларга мен onu жакшы карам да. Аны айттым да, булуңузга орун чыкты деп койдум жана сөзүнө. Себеби эми ага чыгарам да. Эми оңой эле экен да. Анан мындай кылдым, тигиндей кылдым, анан жеңил экен, жеңил onu чыгарып койдум да. Мындай эми кандай десем. Баягы эне деле, ата деле бир 10 бала алабызбы, же бир 5 бала алабызбы, ошонун ичинде бир баласын башкачараак көрөт да, артыкчараак көрөт. Анан сиздин көп оончуларды билебиз. Бир ыры жакса, бир ыры жакпай калат. Бир баласы жакса, бир баласы жакпай калат дегендей. Ошол өзүңүздүн жүрөгүңүзгө мындай түнөк тапкан, ошол ыры аркылуу бир элге таанылган кайсыл чыгармаңыз болду? Мен эң биринчи элге таанылган жеңеме болду да. Мен аны билген эмесмин, ошо жеңеме мен элге таанып кетем деп. Себеби Ошто телевидение радиода тартып алсам, сатып алды Турап менен да Байшеке айтып калды. Муну өзүбүзгө алып калбайлы. Сенин ырдап койбойм деп. Мен бирин бар эле деп ырдап бүткөндө эле айтты, алар тартпай калган экен, жазбай калган экен. Мен айттым, силер эртең телевизордон бери берип, менен бала алып жүрбөйүн. Себеби ал убакта оролук койлуң ойногон десең, барды антип айткан эмес да. Ал Советтер Союзунда окугочу анда 77-78 жылдары. Анан жок, биз өзүбүз угуп жүрөлү деп калды. Мен жаштырып койдум да кеттим. Эртеси күнү берилген экен, эртеси күнү жаш балдар мен ишке кетип атсам кыйкырат. Уже жаш балдар жаттап отур, шарак кана сууну борду. Таң эмне деп атат? Көрсө, сразу элге болот экен да. Сразу ошо жеңемени биринчи атак өзү жеңеме өмүр дайра эгерде болсо чын сүйүү ушундай жалаң дирискерлер да, мен жаңы чыгарганда жалаң сүйүү жөнүндө чыгаргам да. Эми жашмын да, жүрөк жаш. Чыгара бересиң. Колдон келген ошол эле да. Бирок партияны чыгарып жүрдүм, алдырлар эми жөн эле чыгардым. Мисалы үчүн Ленин ата деп жүрдүк го. Ленин атам сүйлөдүн осуятында ушундай. Ленин жөнүндө, партия жөнүндө, чаандар, Каракөлдүн кыздары жөнүндө. Каракөлдүн кыздарын Асангалдан чыгардым, мен Каракөлүм деген ырды чыгардым. Каракөлүм деп чыгардым, себеби ал ошол убакта ошол керек эле. Себеби орустар, мен намыстандым ошондо. Мен жалгыз кырбоздон бир мени Каракөл жөнүндө чыгарып алсам, кантем деп туруп, сразу Каракөлдүн жазып, онун баш сежи да, онун сразу эле фортепиано отуруп чыгарып койдум. Каракөл сүйүктүү шаарым мен деп. Майрам менен ырдап чыктыңыз. Ырдадым, жок, анан эстрадага бердим. Нотаны жазып бердим. Нотасы ишерделер. Мисалы үчүн ноталар болбосо болбойт да. Мен Каракөл, мисалы үчүн берди. Мен дайыма бир жерде жүрсөм, ал жүрөм. Анан кээрлер айтты, нота жаза албайсың деп. Нота жаза албасаң, сен onu чыгара албайсың. Электр шам нурчат дейт. Муну мына Каракөл деген. Мына. Каракөл деп турат. Мына. Чындыгында оончу болгондон кийин чына өзүңүз айткандай нота жазганда билиш керек. Ал ошол ырыңды нотага калтырып койсоң, ошол нота менен калса, баягы азыр заман кандай болуп барат, кийин эстрада деген жоюлуп кетиши мүмкүн, кийин жалаң оркестр менен живой ырдап калышы мүмкүн. Ошондо сиздин ырларыңыз таппаса, дагы бир адамдар өкүнөт да, ушу Жаныш агай ушундай сонун ырларды жазды эле. Ушунун бирин да нотага түшүрбөпүр депчи. Нотага жазып койсоң, любой, мисалы азыр жакшы неметкен ойногондор ойной берет туруп. Нота менен ойной берет, ойноп берип коет. Жөн ойноп берип коет. Ошондон бул калат да, весне калат. Мисалы үчүн мен ушундай ырларыман бир 20-ын немеге тапшыргам да. Кыргыз патентке. Мына көрүң, мына периште болгон кызыма дейт, азуу жыты дейт. Булар ошо жазылып мынакей. Канча кимибизден дейт. Доронбек Садырбаевдин сөзүнө жазылган. Ал кимибизден деген Доронбек Садырбаевдин ыйы болчу. Ыйы. Ал эркек балалуу болгон эмес. Анан эмне кылат? Анан ошондо жазганда өзү арманы да арманы. Мисалы үчүн сенденби же менденби кимибизден сезимдер учуп барат дилибизден. Адашып ата канат баратабыз,
ardışıp araң тапқан сүйеден. Бұл деген көрдің бі? Ал ырменен айтып атат. ырменен айтып атат, гей атат ырменен. Айтат, анан аны мен мисалы үчүн бул сөздөрдү деле мен билбейт элем. Токтогулга көп барам да. Каракөлдөн Токтогулга барасың. Мен Шахар Аталипов менен да чоң концерт коюп жүргөнбүз. Мен акапель элем. Барсам Кенже деген эже бар. Келип калат, барганда элем. Келип калат, кошуңуз экен да. Анан бир күн айтты. Сен жанш кошкор оон чыгаразың, ырдайсың, анан мен сөз берейин, ошондо оон чыгарып көрбөйсүң деди. Биринчи ал сөзүндө немени деди? Кыялда бирге жүрөлүн. Аны мен кыялда бирге жүрөлү деп мен сурангам, аны оштурайын деп. Сен кусалык деп жазыптыр да. Неме? Доромбек Садырбаев. Ал кыялда бирге жүрөлүн кусалыгына мен аны сурангам телефондон. Ушундай жазган экенсиз. Мен кусалыкта ырдасам болбойт. Асанга келип кусалыкта ырды чыңырып тургам ошондо. Анан мен аны өзгөртүшүм керек да. Анан кыялда бирге оон чыгарайынбы десем, анан нүкө сөзүн өзгөртпөй анан чыгарып деди. Анан ошол берди Кенже. Анан ага оон чыгарып барсам, дагы бир сөз алып келди да. Отуруп мынтип айтты. Муну окуп койчу деди. Көрсөм, окуп көрсөм сөз аябай күчтүү экен. Мен айттым, чындыгында Кенжеден bu çarşı kıyınarak koy dedim. Sen hareket kılıp gördü de koydu. Жақсы dedim. Al işteyip de dram tiyatroda. Anam kettim, alıp kettim. Hareket kıldım da anam. Kim yüzden degende hareket kılıp onun notasını yazıp onu çıkarıp birinci notasını yazan onu çıkarasın da. Onu çıkarasın yazıp keteverasın da anam. Bir kança jıl oluşturasın bunu. Sebebi turamaz болып қалады да. Келбейді. Аны келтіріш керек. Чызып сабырып тұрасың. Анан дақанса келтіргенден анан өзүн дагы атыштырып неметиш керек да, көбүрөөк ырдаш керек. Анан элге тааныта жеткиресиң да. Анан алдынан Нарбай келип калды. Мен гостиницада Сарчиликте жатат элем. Аллахты жашмын да марак тургам. Бир неме деген Нурал Турапов деген rejissör var ekan. Аны tanıyt edim. Anam eshitib kelib qoldi. Kelib, "Ağa, men sizning biringizni dayandab so'raman deb keldim" dedi. Altdan tanıyım da. Anam ırdachi dedim. Makardan bor, bar ele. Ырспайнырларды dedi. Жақсы да aytgan da. Жалаң ырспайныр dedi. Өзү чер турда да. Өзү турда да. Анан жақсы да анан анда сага берейин dedi. Бирок Өмүрзакага берип койдум эле дедим. Гүлнара Өмүрзакага. Ошондо да бергем да Гүлнарага. Ошондо ырдап чыкты десем Гүлнара да койду да, чыкпай койду. Мен ага мындай илтиматым койдум. Сен ырдап чыгарасың, тилебеден сырасы чыгарасың. Анан кийин сен анан ырдайсың. Ато силер банкетке барып акча кылып жүрөтсүз. Анан жок деди. Мен оонду аранжировка кылдырам деди өзү. Анан мен сразу теледен алып чыгам деди. Анан ал сөзүнө турду. Аранжировка кылдырды. Бир карасам алтын ырдап атат деген. Теледен өкүрүп анырдашын голос керек да. Ал чыгарманды только ырчылардан Алтынай Нарбайлар дейт. Башкалар да албайт. Ага голос керек, дыхание керек, кыргыз керек. Үн жетиш керек. Үн жетиш керек. Анан ошо чыгарып ырдап жүрөт. Молодец, анан кийин да суранып калды. Дагы ырдагыңыз барбы деп. Бар дедим. Анан немени бердим? Arzu житим деке. Arzu жити ырдап угуп туруп берсем, мында аранжировка ырдап чыкты. Жакшы калып. Жакшы. Ал ошондой болот да адамдар. Адабият, музыкада өнөрдө атсалышуу азаматтык жөрөлгө төрт журтуна түгөлүнөн таанылган агабыздарбын экен көрөнгө деп бүгүн биздин Куттуу студиянын коногун өзүңүздөр жакшы билесиздер. Дагы бизге жаңы кошулган коноктор болсо, биздин Куттуу студиясынын коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу Жанышбек Кочкоров агайыбыз келип, өзүнүн орошон ойлору менен элге жакшы каалоо тилектерин айтып, аны менен катар эле өзүнүн жакшы чыгарган ырсаптарын, ырларын окуп берип жатат. Аны биз сиздердин дагы бир жолу көңүлүңүздөрдү көтөрүү максатында ушул агайдын бир жакшы клибин, жакшы бир чыгармасын көрөлүк. Андан кийин кайрадан эле Куттуу студиядан жолугабыз. Толкунда ба сезимдерим тагдырга башым тийген
махаббаттан өксүнбөгөн талантты сүйгөндөрдөн эсиндемен туркурап боздой бербе сезимдерим базардан кайтып калган кезим менен баласын балабасын башка бирөө баркымды билгендерден эсиндемен кайгырып капаланба сезимдерим карайлап жүдөп турган кезим менен кааласын каалабасын башка бирөө кадырын билгендерден эсиндемен зыркырап боздой бербе сезимдерим санага түшүп анча ezilbegen san mingel kayratımda şirep durat sırımdı bilgenderden esindemen san mingel kayratımda şirep durat çınığı güyarmandın esindemen Ордолу жұртқа танымал, оозунда шекер бал бар деп бір жақсы сөздөр бар емес пе? Ошол азыр эле бір жақсы клипти көрдүк. Бул клип Кыргызстандын бардык эле жери, бардык аймактары кооз келет да.
Анан карап отурсак, касиеттүү Сарычелек көлүнөн тартылган экен. Бул клипти кандайча Сарычелекке барып тартып калдыңыздар? Кимдин идеясы болду? Эми өзү Бейшенбек Бекешев барды да. Өзүнүн бригадасы менен барган экен. Анан сен тарт кетели бир экириңи деди. Мен экири тарсаң тартпай эле кой дедим. 400 тарсаң тарттырам. Анан эми тең түшө элек да. Анан айтып калды. Sen dedin o Karaköy'de köl var da şeyde. Bunu Adakharan'dan tartar dedim. Ben ettim Adakharan'dan tartılmam dedim. Tartılamamış beni. Ne oldu? Sen dedim Sarsilikten tart. Aksu'dan tart. Anan keyin Toktol gezi var o şaktan tart. Her yerden tart dedim. Anan ököz sport etanan kettik. Joluğuna getip tegine bize de tokta dedim. Ne dedi? Sen yol ben aylıma getip tos dedim. Bunu tegene deyin yeri болады. Tart dedim. Sen kızı ekesin, ben özüm bilem dedi. Sen bilmesin, ben bilem dedim. Ben tartladım o dedim. Anan tegene de getip atanda yoldan tarttı da. Yoldan tarttı. Anan aylığa varıp aylığa da ayıldan tarttı. Anan kettik de bolbaydı. Sarçeleke kettik, bardık. Ayırda gazetesi çok da. Bireli gazetesi var, ağa çoğunları jatat da. Barzak bir gubernatör jatıptır. Anan maşine tuktadı, mesaj yok. Ana şu Bekeş'in maşinesi var şu canım. Aşağı yatıp kaldık anan. Uktap, ertemeden hem uktaydım da. Ertemeden turuyla uykusuna otursam, yok. Neme dedi, forman giy, tartam dedi. Koy oturmuyor, yok diyor, ikisini sürdü de yok. Bol böyle ömürlerden tartmadı, anda gözünde var. Çöpleri var, çöpleri var gözünde. Bol böyle tarttım, ne çabanı giy algam, ne hareket kıldı dedim. Yok degende, onu alsam bulutlu dedim. Anan keyin ömürdaran tarttı, anan keyin Kırgız elinde yanırım var, an tarttı. Onu çoğu berip atat, berip atat. Anan keyin talantlışı gönderin esinde mi, oşonu tarttı. Şonu bilen özünüzdün kıyalınızga jetip, 4 klipti tarttır aldınız. O 4 klipti tarttır aldım. Sarçeleke'de ağap bardınız. Ağap bardım. Zapravka kılıp berdim da. Zapravkadan kılıp berdim, tamak aşım berdim, jakşı. Anda aksı albaçılı. Bugün galadan verip koydunuz, çentenin aksı oldu. Oşon çıkarıp tattarganda berezin ekşi, jönötözün jakşı kalıp, tamaklandırıp. Жақсы, ағай, дегел ошол маданият тармагында иштеген адамдарды көп байкайбыз. Себеп дегенде ысык болот, суу болот, канчалаган кыйынчылыктарда ал убакта баягы сиздин жаш кезиңиз чабандарга барып концерт койгон учурлары, ошондой мээнеттерди кылып жүрүп, кыргыз элине бир өзүңүздүн бир жакшы ырларыңызды баягы сунуп жүрүп, мындай карасак бир өкүнүчтүү жери, ошол эле убакта сиз алигече чейин ушул бизден бир жакшы кыргыз элинин эл артисти деген наамды албаганыңыз кичине өкүндүрөт да. Бул наамга эмне себептен албай атасыз? Билбейм да. Өзүңүз ошол наамга даяр болбой атасызбы? Жок. Бул Иманалиев болуп атканда документимди даярдасам Иманалиев иштен алып таштады. Анан кайра жаман кылып болуп калды. Анан документимди даярдап келип кирейин десем, как раз онлайн болуп калды да. Анан онлайн болуп жазылып кеттим элем, бирок сүйлөштү. Жаман кылып молодец. Алдыркы министр сүйлөш ака келген экес онлайн болуп кире албай атат элек. Эме болуп аткан да. Анан мен айттым, бир эле суроом бар дедим. Кыргыз Республиканын эмгексегин эл артисин ала албай атам. Ошону сүйлөшөйүн деп баргам десем, болду, алас деп койду, анан сүйүнүп жүрөм, береби деп. Жок, эми сизден кичүү деле кийинки жаштар баягы наамдарды байма-бай катар-катар алып атпайбы? Анан ошол жалпы эле кыргыз эли дагы ушул жагынан бир кейиштүү нерсе, ушундай бир кыргыз маданиятына, кыргыз элине бир жакшы ырларды тартып жатып, анан сиздин албаганыңыз бул бир өкүнүчтүү нерсе болуш керек. Эми баягы Кудайдан жакшылыктан үмүтсүзбө деп коет. Өзүңүз айткандай, мына министрликке кириптир. Мүмкүн жакын арада ошол эл артисти деген наамда колго тийип калса, ошондо да келип, кайра биздин студияга келип, убакыт ушундай биз алдык. Кудай буйруду, аны ырдап берем, ырдап берем демекчи, эми келиңиз. Аккордеонду алып, дагы бир чыгарманы аткарып берели. Себеп деген анакей, бир эмес, эки ашып, алыстан келип отурасыз. Сиздин ырларыңызга суусаган кыргыз эли көп. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер үчүн жагымдуу музыка жаңырсын. Бардыңыздар үчүн бүгүн дем алуу күн, эз алуу күн, эз алууңуздар көңүлдөссүн деп, Жанышбек агайдын аткаруусунда дагы бир чыгарманы аткарып берелик. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Өмүр дайра деген чыгарманы кабыл алыңыздар.
Mikrofonu oldu. Микрофонды мында қылалы ағайын, бұл жеріңізге тағып беріп қойын, а? Жоқ, бол. Анымыз ұрматты телегөрсілер, сіздер үшін жағымды шығарма, қауыл алыңыздар. Vakit var geçkenge Tünürüm Bana gelsen geç gel be Asıl keçim kaydan çığa kaldın sen Yaşım 40'tan aşıp ketkende Yaş o jirgan Kadırına jetkenge Hem ne jetsin Sırın çeçkenge Yürek sılda gülünderim zırpılday Hey Sence olup belden karu getkende bile eleksin Ha sen mağa Berilçi deleksin Yorulucan ömür boyu göksögün Asıl keçim rök suday gereksin Karaganda gözündeki kar ekimin kalaganda Düşüp turgandan ekmen Çağırıp jebe östürüp jedanımdı Çaman bütse çalgatarı gerekmen Çağırıp jebe östürüp jedanımdı Çaman bütse çalgatarı gerekmen Рахмат ағай, қандай сонын шығарма, қандай сонын ыр. Баяғыл уақыт деген ұшқан құш.
Мынакей азыр мен мында кылып агайды микрофон бул жерге тагып берейин, аккордеонду алып коелук. Жалпы кыргыз эли, урматтуу кыргыз журтчулугу, мынакей биздин таланттуу агайыбыз Жанышбек Кочкоровдун жагымдуу ырларын, анын жакшы сөздөрүн бардыгыңыздар бүгүн дем алыш күнү баягы даназык издебей жаназык исте деген бир жакшы сөз бар эмеспи? Ырларыңызды угуп, рахат алган болуш керек. Анан дагы бир сизге ыраатчылык билдиребиз. Ушул атайын алыстан ат артып Каракөл шаарынан келип, бүгүн биздин куттуу студияга келип, өзүңүздүн жаңылыктарыңыз менен, өзүңүздүн өткөн кеткен бала кезиндеги күндөр менен, өзүңүздүн жараткан оондоруңуз менен жалпы кыргыз журтчулугуна дагы бир жолу жакшы маек куруп бердиңиз деп терең ишенебиз. Ошол иштеп жаткан ишиңизде ийгиликтер болсун. Эми келиңиз, жалпы кыргыз элине бир мына ыйык Рамазан айында өзүңүз бир жакшы каалоо тилек айтыңыз. Жакшы болот. Урматтуу кыргыз элим, Рамазаныңар кабыл болсун. Рамазан айында эң жакшы ай, анан силер мени чакырып ушундай передачага 1 саат убакыт бөлүп мага бергениңерге силерге жамаатыңарга рахмат, рахмат. Анан кыргыз элиме тынччылык, бакубатчылык, анан кыргыз эли келечеги кең болсун, келечекте кыргыз эли бай эл болсунчу. Мына азыр президентибиз Садыр Нуркожоевич айлыктарыбызды көбөйтүп бизди кондуруп койду. Азыр эми дагы 10 шарт болгон болуп калдым. Кудай буйрса, мына ошондой жакшы оондорду жараттың чындыгында өлкө боюнча бардык маданият тармагындагы жалпы ошол кесипти аркалаган маданият тармагында адамдарга сүйүн турган кези, себеп дегенде 1-майдан баштап май чайнап калат экенбиз. Айлыктарыбыз көбөйдү депчи. Ошол буйрусун дейли, дагы бир жолу келип бизге жакшы сөздөрүңүздү айтып, бага айтат, мен суу ичпейм, таңдай катып турганда, мен нан жебейм, алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок, берчи мага жарым кашык музыка деп. Ар дайым ошол кыргыз элине жакшы ырларыңыз менен, жакшы оондоруңуз менен дагы деле озо кыргыз эли үчүн кызматыңызды кылып жүрө бериң. Сизге ден соолук каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 1 саат бою залкарлар баскан жол берүүсүндө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, аткаруучу Жанышбек Кочкоров агай менен бирге болдуңуздар. Агайдын орошон ойлорун уктуңуздар. Агайга мындан аркыдагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайлык. Кайрадан кийинки эфирде жолукканча аман болуп бар болуңуздар, дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.